Биз болсо программабызды улантабыз. Таңманай программасы. Бүгүн 20 декабрь дагы бир ушул Кыргызстандагы бир элиталык кызматта турган адамдардын да майрамы экен, Куттуктай өтөлү. Куттуктай өтөлү. Улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин күнү дейт. Улуттук коопсуздук кызматына иштегендердин күнү бүгүн. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук кызматына иштегендердин күнү катары 2007 жылдан 12 апрелинде өкмөттүн номер 120 токтомуна ылайык бекитилген экен. Дагы ушул күндүн коопсуздук кызматкерлеринин күнү катары белгиленишин тарыхый дагы мааниси бар дейт. Себеби 1917 жылы Орусияда падыша бийлиги кулатылып, ошол жылдын 20 декабрында жалпы Орусиялык өзгөчө кырдаалдар комиссиясы түзүлгөн. Советтер Союзунун тарыхында бул түзүмдүн аталышы бир нече ирет өзгөргөн дейт. Ал эми 1918 жылы Пишпек уездик тергөө комиссиясы түзүлгөн. Коопсуздук кызматкерлеринин күнү Кыргыз мамлекетинен тышкары Армения, Орусия жана Беларусь өлкөлөрүндө расмий түрдө бекитилген дейт. Ал эми бүгүнкү биздин майрамга карата келген коногубуз Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков студиябызга конокко келди. Кош келиңиз. Майрамыңыз менен. Рахмат. Сиздерге дагы. Маанайыңыз кандай башталат майрам? Майрамдык маанай албетте бүгүн 20 декабрда биздин улуттук коопсуздук кызматынын өзүнчө союздан бөлүнгөндөн кийин 28 жыл болуп атат. Ал эми эгерде тарыхтан алып көрсөк, бүгүн 100 жыл болуп атат. Бир кылым бирочо айтканда. Мунун аябай тарыхы абдан чоң. Ачыгын айтканда ушул 100 жылдын ичинде улуттук коопсуздук комитетине Кыргызстандын түзүлүшүнө улуттук коопсуздук комитетинин өзгөчө таасири болгон. Деги эле Советтер Союзунун убагында бул органдын абдан чоң таасири тийип, баягы ак кара тамгалар менен белгиленип кеткен учурлар көп болгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө буну кандай болбосо дагы улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттин бүтүндүгүнө, эбегейсиздигине, андан тышкары эң негизгиси элдин, адамдын жана коомдун бүтүндүгүнө, алардын дайыма эркин жашап, ошол тарыхый, руханий маданиятын сактоого баардык өздөрүнүн үлүштөрүн кошуп келген орган болуп эсептелет. Мына ушул сиздердин кызматка келүү үчүн алгач кандай даярдыктардан өтүшөт? Бул кызматка келиш үчүн албетте акыркы убакта мына биз өзүбүз эгемендүүлүктү алгандан бери бунун эки түрдүү окуу жайы бар. Биринчиден биздин Кыргызстанда атайын курстарда окушат. Бул жогорку курс деп эсептелет дагы. Аларга жогорку окуу жайын бүткөн жаш улан кыздар кээде дагы кабыл алынат. Ал эми мына 10 классты же 11 класста окууну бүткөндөн кийин, аттестат алгандан кийин алар биздин улуттук коопсуздук комитетине медкомиссиядан, мандатный комиссиядан, андан тышкары экзамен беришип, ошого татыктуулары өткөндөн кийин жылына бир 15-20 киши Россиядагы атайын коопсуздук академиясына кабыл алынышат. Биринчиден, экинчиден аларга окуш үчүн, аларды ушул кызматка барыш үчүн жарым жыл, бир жыл, кээде 1,5 жылга чейин аларды текшерүү, атайын өздөрүнүн текшерүү программасы бар. Ошол боюнча текшерилишет, тесттер берилет, анын жакындары, туугандары, чет мамлекеттердеги ар кандай бир атайын кызматтарга тиешеси жок, соттолбогон, дагы бир нече процесстер бар. Алардын бәрін айтып берсем биздин программа көп убакыт кетет. Демек, мектеп окуучулары окуун аяктагандан кийин деле дароо ошол Орусиядагы окуу жайга барып окуп келип, анан сиздерге келсе болот. Албетте, ал жакка барып 5 жыл окуп келгенден кийин аларга офицердик наам берилип, бул жерден айта кетиш керек, алар окуп жүргөндө алар ал жактан дагы текшерилет. Андай балким баягы жөндөмү барбы же башка коопсуздук кызматтарды аларды вербовка кылып өзүнө тартып алган жокпу. Анан бияка келгенден кийин 1 жыл, жарым жылдын ичинде стажировка болуп, анан баягы оперативдүү өзүнчө атайын жумуш берилип, анан иштей башташат. Жакшы. Мисалы, сиздердин жумушту карап отурсак, сизди карап отурсак, сиздерге дайыма анан официалдуу суроолор берилет дегенде, анан өзүңүздөр дагы олуттуу көрүнүп жүрөсүздөр, жумушуңуздар да олуттуу. Анан негизи жумуш ушундай бир мүнөзгө алып келет бекен? Жок, эми ар адам болгондон кийин ар кандай мүнөзү бар да. Кээ бирлер өздөрүн аябай мындай шаңдуу алып жүрүшөт, сүрдүү алып жүрөт. Экинчиден жумушка байланыштуу ар кандай мына адамдын мүнөзү дагы өзгөрүшү мүмкүн. Бирок көбүнчөсү биздин кызматкерлерди билем, мындай
сылык, өздөрүнүн иштерин туура алып барып, дайыма так аткарып, түз иштегенге, чын иштегенге аракет кылышат, көбү ошондой. Улуттук коопсуздук кызматына 100 жыл болду деп калдыңыз, бир жыл. Башынан алып келсек, мисалы ошол Советтер Союзу учуру, азыркы учурга салыштырмалуу эмне бир өзгөчө айырмалыгы бар азыркы учурдагы улуттук коопсуздук кызматынын? Улуттук коопсуздук кызматынын өзгөчө бүгүнкү күндөгү айырмачылыгы, мисалы үчүн Советтер Союзунун убагында биз Советтер Союзуна союздук республика болуп кирген убакта биздин ошо Советтер Союзунда деги эле Кыргызстанда жанагы жаңы мындай ачылыш же болбосо жаңы коркунучтар жок болчу. Мисалы үчүн эл аралык деңгээлдеги терроризм, диндик терроризм, экстремизм, мынабу баңгизат менен шугулданып, баңгизаттын өзүнчө наркотрафиги, уюшулган кылмыштуулук, андан тышкары мынабу ички жана тышкы миграция, андан тышкары мынабу коррупциянын аябай күчөп кеткен, коррупциялык схемалардын, коррупция менен биргелешип чырмалашкан кээ бир мамлекеттик чиновниктер менен уюшулган коопсуздуктун биргелешип иштешкени мындай көрүнүштөр жок болчу. Болсо бир мындай абдан сейрек кездешип калчу. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз эгемендүүлүктү алгандан кийин ушул коркунучтар Кыргызстандын мындай көптөгөн бүгүнкү болуп аткан заманбаптын турмушуна ылайык көп таасирлүү коркунучтарды жаратат. Экинчиден, дагы айта турган нерсе, мынабу чек ара маселелери да бизде мынча коңшу өлкөлөр менен жок болчу. Ал убакта Өзбекстан, Казакстан менен бизде административдүү чек ара болчу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек ара. Бул дагы көп мындай кыйынчылыктарды кээде тугузуп атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө бизде болуп аткан мынабу коркунучтардын негизги себебине токтолуп кетсек кичине. Ал ушу биз мамлекетти эгемендүүлүктү алгандан бери биздин ушу өлкөгө кызыккан Орто Азия боюнча бир өзүнчө демократиялык арал болуп өнүгө баштагандайын, ошол чет мамлекеттерден ар кандай ошо радикалдуу жанагы терроризм, экстремизмге ошо мындай шугулданган биздин жарандарды информациялык маалымат жолдору менен өздөрүнө тартып, ар кандай чоң мындай тескери таасирин тийгизүү бүгүнкү күндө күчөп атат. Анын мисалы мына өзүңөр көрүп атасыңар, угуп атасыңар, Сирияда, башка өлкөлөрдө биздин жарандар 700-800дөн ашып ошол жакта согушуп жүрөт, жардам берип жүрүшөт. Кээ бирөө бул жака террордук акцияларды уюштурган учурлар да акыркы жылдары болуп кеткен. Мисалы ушул сөзүңүзгө улайлы, азыркы бүгүнкү күндө терроризмге каршы көрүлүп жаткан аракеттерге кандай баа бересиз сиздин көз карашыңыз боюнча? Жакшыбы же кандай? Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан мамлекети терроризмге каршыда дүйнө жүзүндө өзүнүн чоң салымын кошту. Мына 2001 жылдан 2014 жылга чейин Кыргызстанда НАТО өлкөлөрүнүн аскерлери келип, ушул жерде биздин аэропорт Манаста самолетторун куруп, Афганистанда өздөрүнүн бир терроризмге каршы өздөрүнүн операцияларын жасап жүрүштү. Андан тышкары биз ШОС, ОДКБ жана башка эл аралык уюмдарга кирип, терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө бир чоң салымдарды кошуп, алар менен биргелешип, маалымат алмашып, жанагы болгон атайын операциялар жасоого бардык мүмкүнчүлүктөр түзүп атабыз. Акыркы убакта Кыргызстан мамлекетинде ушул диндик терроризм болобу же радикалдуу терроризмдик экстремисттик топторго күрөшүүдө биздин укук коргогондар өзгөчө улуттук коопсуздук кызматы бир өзгөчөлүү жаңы мындай шарттарды түзүп, жаңы иштерди мындай аткара баштады. Анан баягы мисалы Америка кинолорун көрүп отурсаң, ошо сиздердин кесиптештериңиздер башкача бир ойношот да, баягы техникасы дагы башка, бирөөнү таба калышы, жанагы компьютерден издеп, аты жөнүн жазса эле жана ким экенин чыгарып, баягы кайсы жерде жүргөнүн. Бизде ошол техника жетиштүүбү азыркы учурда? Бүгүнкү күндө биздин атайын кызматтарда, укук коргоо органдарында замандын талабына ылайык жаңы техникалар колдонула баштады. Андан тышкары жаңы мындай тетиктерди колдонушат. Бирок канткени менен адамдык сапат, адамдын бири менен сүйлөшүп, адамдын өзү иштеп, ошол негизинде психологиялык жактан болобу же атайын ыкчам иштер жүргүзүү негизинде көп жанагы кылмыштардын бети ачылып, ошол өзүнчө абдан чоң таасирин тийгизет. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин майрамдарга арналган кандай иш-чаралар өткөрүлгөнү турат? Бүгүнкү күндө Кыргызстандын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков мына Кыргызстан филармониясында бүгүн саат 9:30 атайын ошо кызматтын кызматкерлерин жана укук коргоо кызматкерлерин жана башка
өкүлдөрдү чакырып чоң бир жыйын өткөзүп ошол жерде ошол Кыргызстан мамлекетинин бүгүнкү күндө болуп аткан атайын кызматтын иштерин алар боюнча мындай өзүнүн пикирин айтып сунушун киргизип жана атайын тапшырмаларды коет деген ойдомун. Себеп дегенде бул чоң чогулуш. Мындай чогулуш 100 жылда бир болуп атат. Экинчиден ал жерде ушул бүгүнкү майра менен мындай аларды куттуктап ошол атайын кызматтын кээ бир кызматкерлерине атайын мындай сыйлык берилип, андан тышкары бир чакан мындай аларга арналган концерт болушу мүмкүн. Анан баягы жолугушуу болот. Көптөрү мына 1 жыл эмес, 10 жыл, 20 жыл көрбөгөн баягы ветерандар бар. Алар менен баягы пикир алмашуу болуп, анан акырында айтарым, бул ушундай жыйын, бул ушу биздин элибиздин жеке эле улуттук коопсуздук кызматынан эмес, элибиздин мүмкүн болуп аткан процесстердин негизинде алардын бирдиктүү болуп бүгүнкү Кыргызстаныбыздын стабилдүү жана коопсуз болушуна мындай таасирин тийгизет деген ойдомун. Азыр улуттук филармонияда 9-да башталат деп аткан болуш керек. 9:30. Анда сизди да кармабайлы, ыраазычылык билдирели майрамыңыз менен барып иш-чарага катышып келиңиздер дейли. Дагы бир жолу жалпы мына ушул улуттук коопсуздук кызматкерлерин бүгүнкү майрам менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайлы. Бүгүн бизде конокто Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисинин мурдагы орун басары генерал-майор Артур Медетбеков болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз келиңизден назарыңыздарды клипке буралы, музыка угалы, андан кийин кезигебиз.